Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сүйлөө маданияты маселелерине арналган сөздүн көркү көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү программа коноктоскондо айтылуучу сөздөр жөнүндө. Коомдук жайларда кош келиңиздер, бирде куш келиңиздер деп жазылганын көрүп жүрөбүз. Элибизде коноктоскондо кош келиңиздер дейби, же куш келиңиздер деп тособу? А дегенде эл арасынан сурамжылап көрөлү. Кош келиңиздер. Куш келиңиздер го? Кош келиңиздер. Куш келиңиздер туура болот го? Менин оюмча кош келиңиздер деген туура. Куш келипсиздер деп туура деп ойлойм. Бала кезеги мен кош келипсиз дегенге үйрөнгөм. Жок, куш эмес, кош. Менин оюмча болсо кош келиңиздер деп деген сөз туура болуш керек. Менче кызым бул куш келипсиз дегенде туура болуш керек. Куш келиңиздер деген болбойт го, кош келиңиздер деген жакшы го. Кош келиңиздер туура болуш керек да. Кош келиңиздер деген туура. Кош келиңиздер туура болот го деп. Кош келиңиздер. Менин оюмча кош келиңиздер деген сөз туура болуш керек. Тил маселеси абдан бир чоң бизде бир көйгөйлүү бир проблемага айланып калды. Мына мисал үчүн ошол кош келиңиздер деп жазылып турат көп жерлерде. Ушуну кайсынысы туура? Мен өзүм тил боюнча көп макала жаздым. Атайын бир тил улуттун жаны деген дагы китеп чыгаргам. Ошо жалаң тил боюнча жазылган, мамлекеттик тилдин проблемаларын козгогон бир 20-30 макаланы жыйнап, өзүнчө бир китеп кылып чыгарган элем. Ошол макалалардын ичинде албетте ар кандай деңгээл, ар кандай бар. Ошонун ичинде мен өзүмдүн жеке пикиримде эң мыкты макаламдын бири ошо куш келипсиздер деген сөзгө арналганда, ушуну кайсынысы туура? Эмне үчүн кош келиңиздер деп турат? Менимче кош келиңиздер деген туура болот. Анткени мекемелерде, мисалы үчүн мектептерде мен көбүнчө кош келиңиздер деп жазылып турганын көрөм да көп. Кош келиңиздер деп туура көрөм. Андыктан куш это бул кандай орусча айтканда птица сыяктуу болуп калат го. Анан кош келиңиздер деп мектептен эле мен көрүнүп калгам, кош келиңиздер деп жазылып турган. Ошондуктан кош. Менин оюм тоже ушундай. Кош келиңиздер эле туура болуш керек. Обычно куш боңорбек болсун деп айтат. Анан кош келиңиздер эле туура болуш керек. Эми мектеп бул билим ала турган жер, анан туура эле жашат деп ойлойм. Кош келиңиздер, добро пожаловать дегендей. Куш келиңиздер, антип өзбектөр айтат го дейм, куш келиңиздер деп. Анткени кош деген коштошуп атканды белгиси деп, куш келиңиздер деген бизге кирип кеткен куш келиңиздер деп учурашат болуш керек. Эми негизи адабияттарда куш келиңиздер болуп жазылат, айтылганда кош келиңиздер болуп айтылат го. Эмнеге андай экенин билбейбиз, айырмасын билбейбиз. Негизи кош келиңиздер деген туура болуш керек. Кош деген сөздүн дагы көп мааниси бар да. Мисалы үчүн адам менен коштошуп аткандагы сөз. Орусчага отурсоң, кош келиңиздер, добро пожаловать, добрый болуп келиш керек. А бул деген пока деген смыслды түшүндүрөт. Менин оюмча реклама жанагы жарнактардын ар кайсы жеринде кош келиңиздер деп жазылууда. Бирок менин ар кимдин өзүнүн ою бар да, менин оюмча куш келиңиздер деген туура болуш керек. Куш келиңиздер бул эми кандай? Чымчык келиңиздер болуп калган. Куш бул чымчыктан. Кош келиңиздер деген билбейм эмнеге, бирок кош келиңиздер туура деп ойлойм да. Эми куш келиңиздер дегенде куш келди деген сөз жакшыбы? Кош деген кош айтышкан сыяктуу болуп калат го. Менин оюм ошондой да. Куш келиңиздер деген туура болуш керек. А жарнакта бардык жерде кош келиңиздер деген сөз. Мен эми тилчи эмесмин, бирок оюм ошондой. Тилчилер болсо ошолор жыйынтыгын чыгарат го деп ойлоп атам. Мен деле менин оюмча кош келиңиздер деп. Кош жана куш дегенде ойго эмне келет? Куш жакшы, кош жакшы, куш кабар, кош бол, куштар болуу, коштошуу, алгыр куш, кош айдоо, куштай сызып учуу, коштоп жүрүү, баш кошуу, куш боң бек болсун, кош колдоо, кушубак кечиңиз менен. Көчөлөрдө жанагы мектептердин эшигинин алдына, ар бир кээ бир мекемелердин эшигинин алдына ушуну жазып коюшат, кош келиңиздер деп. Же болбосо бир салтанаттуу бир башка өлкөнүн меймандары келип аткан кезде коноктор ошону дагы кош келиңиздер деп жазып койгонду көп окучу элек. Тилекке каршы азыр айылдарда, республикада, атүгүл Бишкекте, ар кайсы мекемелерде көбүнчө туура эмес кош келиңиздер деп жазылып жүрөт да.
мен муну Өзбекстандагы анан Казакстандын айрым жерлеринен да байкадым. Кош келиңиз деп жазган абдан туура эмес. Абдан туура эмес. Куш келиңиз деп айтыш керек. Куш келипсиз, келиңиз депчи. Анан эми бул куш ээн эркин аргасы кайсы жерине асманда кайсы жерге барам десе ошол жака чабыт даган ээн эркин нерсе да, сергек жүрөт. Анан куш келиңиз деген эми бул бай илгертиден калган сөз. Анан кийин кыргыз көчмөн болгондугуна байланыштуу негизинен ат менен, төө менен, өгүз да минип ушундай ар кандай унаалар менен жүргөн да. Анан кийин ошондо жанагындай кыргыздай улуу даанышман эл жок. Анткени кыргыз ошо конок келгенде үйрүлүп түшүп, жакшынакай ызаттап тосуп алып, меймандап, акыркы болгон жакшы тамагын берип, болгон жандыгын союп, жакшы төшөгүнө жаткызып, атын откоруп, көңүлүн жайлап, анан татынакайга узатып койгон. Эми коноктун да эки түрү бар. Бирөө атайын чакырылган, даярдалып, кастарлап күткөн конок, ал эми кудай конок. Алыскы сапарда жүргөндө жолоочу болсо, баягы азыркыдай мейманкана жок болгондугуна байланыштуу кез келген үйгө кудай конок болуп түнөгөн. Ошол убакта кыргыздын көчмөн салты боюнча ошо кандай гана конок келбесин, биринчи келгенде куш келипсиз деп, ошо малын союп, өздөрүнүн бала бакырасына бербей катып жүргөн даамдуу тамактарын алып чыгып, ошо коногунун астына сыйлаган ушундай адамгерчиликтүү, даанышман кыргызда эл жок. Мисалы көп элдер динчил болуп кудайга сыйынып атат, а бирок үйүнө барсаң, жети түнүнө барса, олар күндүз барса деле киргизбейт. Мисалычы, кыргыз качан болсо эшиги ачык болгон да. Анан ошондо чарчабай, чалыкпай келдиңизби, аман эсен келдиңизби, көөлүгүңүз тиги кыйналган жокпу, өзүңүз борон чапкында калбай, жакшынакай көңүлүңүз сергек, куштай учуп татынакай келдиңизби, келиңиз деп, анан куш келипсиз деп кастарлап тосуп алат. Анан көңүлүңүз кушубак болсун дейт. Анан куштар болду деген сөздөр бар. Кыргызда ошол амандашкан, анан кийин мындай кайрылашкан сөздөр деп коебуз. Адатта ошол улам кайра жолугуп, кайра кездеше турган мүмкүнчүлүгү болгондо кош деген сөздү кыргыз айткан эмес. Кош деген сөз адатта мындай бир кайра кайрылбай тургандай жагдай болгондо, анан албетте мындай дүйнөдөн өткөн адамдарга катары айтылган. Ошон үчүн улам кайра жолугуп турган адамдар кайыр деген сөздү колдонгон. Ошон үчүн жанагы бир жоок аттанып, аяктан аман эсен келбейби деген күмөндүү учур болгондо, ошо кайыр кош деген сөз айтылган да. Элибизде аял затынын сулуулугун аккууга, кыргоолго, торгойго, уларга салыштырганы, ал эми бүркүттөй кыран, кыргыйдай тийген жоокер жигиттерин алгыр куштарга теңегени бекеринен эместир. Куш деген кыргыздын ардактап барктаган, мисалы бүркүттү, кушту абдан жакшы көрүп кармаган да, ушу бүркүткө салыштырып, бүркүттө каалгып, мындай канатын жайып учуп келген куш болуп келип конуп атат деген мааниде окшойт го. Негизи ошондон чыкса керек деп ойлойм да, куштай учуп келген деп. Анан куштай келип, баягы конок үйүнө конуп калганы. Конок деген сөз дагы ошо коноктун келип конуп калышын, ошо коноктон конок деген сөз билдирип турган секилди. Мен эми тилчи эмесмин, ошончо да мен дагы эле болсо акылым жетишинче куш келиңиздер деген баягы куштай болуп учуп келип келдиңер, жана куш кабар деген сыяктуу бир кабар алып келдиңер деген сыяктуу бир мааниси болсо керек. Мунун да бир туура жагы бар. Анан бирок кош келиңиздер деген бул өзү кээ бир айтат, кош дегенди коштошосуң да деп. Кош деген коштошкон сөздүн мааниси эмне? Кош бир сага бакыт бүт баары кошулуп турсун деп. Жанагы үйгө келген кишиге сизге кошулуп бакыт алай, ырыс кут кошо келсин деген сөздөн алынган сөз болсо керек. Ошон үчүн мен кош келиңиздер деп өзгөчө мына биз жакта айтат, ошону мен жактар элем. Кош келиңиздер туура. Байыркы эпосубуз Манаста деле алып кара куш. Манастын колдоочусу болуп атпайбы? Ал асманда жүрүп колдоп, жана миң сандаган душмандарды кырып жойгонго, ошону шердендирип, кубаттандырып ушинткен улуу касиеттердин бири да. Куш анан биздин кыргыз башка элдерге жанагындай отурукташкан элге караганда дайыма жанагындай
ат адамдын канаты деп коет. Ат менен жүргөндөй болгондо ат менен кушту бирдей салыштырып ушундай алганда келген коногуна куштай болуп ал учуп келгенде мынтип өзү да куштай эмесин кучак жайып тосуп алганы салыштырмалуу түрдө ошо куш келиңиз деп айтылат экен да. Ошо кош келиңиздер деген туура. Себеби кыргыз үчүн эң мындай адамдын бир мындай кымбат абалы бул жалгыз болбой, дайым мындай түгөй болуп жүрүү. Ошон үчүн жалгыз келбей, бирөө менен кел дегендей мааниде айтылган болуш керек да. Кош келиңиздер. Анткени кыргыз сөзү меймандас эл. Көбүрөөк конок келсе ошончолук сүйүнөт. Ошон үчүн менин жеке пикиримде кош келиңиздер деген бул жанагындай коштошуп аткан сөз эмес. Бул жалгыз эмес, бирге келиңиздер. Жалгыз келбей, чогуу келиңиздер деген мааниде айтылып турат да. Ошондуктан менин жеке пикиримде кош келиңиздер деген туура. Кош жана куш деген сөздө көп маани жатат. Алсак, Константин Юдахиндин сөздүгүндө кош деген сөз Иран тилинен кирип, конок тоскондо же узатканда колдонулаарын көрсөткөн. Кош деген эмнеден чыккан? Кош деген сөз эми ойлоп көрсөңүз, могу эки отурукташкан Иран тилдүү элдерде гош деп коет. Ал жакшылыктын белгиси, жакшылык деген сөз да. Анан кийин бизде жанагындай алар эми жанагы бизде кош дегенде бар да, кош айдаптыр депчи. Ал жанагы эгин айдай турган жерди айдап аткан жер, же болбосо ошоrekинде өгүздөр турган жер да. Анан кийин аны тиги өгүздү мурун эми кыргыздар өгүз дейт, а башкалар болсо гош дейт. Ошондуктан жанагы эки өзбектер тиги булар көбүнчө жанагындай отурукташкан эл болгондуктан тиги көш деп жанагындай уйдун тиги топ эменин этин жейт да, тиги өгүздүн эти жейт. Ошондон болуп ал жакшылык деген сөздөй болуп мындай кайман айтылып анан күңүрт болуп келатканы ошондон да. Ошондуктан кыргыз эч качан келген коногун кош деп айтпайт да. Аны кетип атканда эми жакшы барыңыз, кайыр кош, аман эсен жетип алыңыз деп кайыр кош деп коштошот да, кош болуңуз депчи. Анан кел элек жатып эле кош келиңиз десе, азыр эле келип азыр кетип калыңыз деген сөз да. Ал жактырбоочулук, ал ачык айтып, ошо адамды маскаралоо, ал андай кылып конокту тосуп алуу кыргыздын салтында болгон эмес. Эгерде ошондой боло турган болсо, ага айып тагылып, кыргыздын ошондой жанагы эл бийлеген адамдары айыптөлөткөн. Ал жөн эле кыргыз өзүнүн алдынча эле ошондой тигиндей цивилизацияга жетиш үчүн бир нече жолу айып төлөп атат. Ошондой элдин баарына ооз-эки көчмөн закон болуп кабыл алынган да. Анан кийин кош деген сөз абдан туура эмес. Анан анын маанисин билбей эле биздин азыр имараттарда, мекемелерде кош келиңиздер деп турат да. Куш келипсиз деш керек. Куш келиңиздер деп, жосо куш келипсиз деп. Анан куштай уйкуп, кайкып кетет да. Кайыр кош, адел ошол. Кош сени бир бакыт коштоп жүрсүн. Кайрылууң коштосун. Кайра келишиңди күтөбүз деген сыяктуу баягы кош бакыт, кош жылдыз, кош бойлуу деген сыяктуу кош деген сөз бул кошулуп тура турган такай жакшылыкты айтса керек. Анан жамандыкты эч ким кошулсун деп айтпайт да. Ошон үчүн кош деген сөз бүт жакшылыкка таандык сөз болсо керек. Эгер жакшылап терең караса ушуга жана кош келипсиздер деген мындай келип калыпсыңар да дегендей болуп да калышы мүмкүнбү дейм да менин оюмча. Анан кош дегендин ар кандай бул синоним катары алганда ар кандай мааниси бар да. Мисалы үчүн кош деген жана кошколдоп деген бар, Кытайда шуаң деген сөз бар. Ошол дагы эки нерсе биригип жасалганды айтат. Кош буттап тепти деген сөз бар. Ал бир. Анан кош эмне болду деген бар. Кош деген сөз ошо бир жака алыс жака коштошуп кетип атканда кош деген сөздү айтат. Мисалы, жана кайыр кош жакшы калган, ой сүйгөнүм ай деген ырлар чыгып атпайбы? Кайыр кош деп. Же болбосо кош эми жакшы кал. Согушка баягы кош алат, уулуң кетти майданга деп айтат. Ошондо баягы эли жери менен коштошуп атканда баатырлар, жоокерлер согушка жөнөп атып, ата журтун карап, муңканып, кош алат деп, уулуң мына майданга кетип атат деп
ошентип коштошкон да. Анан биз азыр коштошуу сөзүн кайра учурашуу кылып куш келип атат кылып жасап алып атпайбыз. Тескерисинен жүрүп атабыз да. Мындай өтүгүн башына кийип алгандай болуп атабыз. Бул сөз менимче туура эмес, ошон үчүн куш келиңиздер деп айтылганы туура да. Эң негизгиси кош деген сөзгө түшүнө турган болсок, бул кыскартылып айтылган. Силер менен кошо ырыс кут келсин, үйгө конок келсе кут, канча бут кирсе кут кирет деген сыяктуу, жанагы ырыс кут кошо кирет деген сыяктуу кош келиңиздер деген сөз ушундан кыскартылып ушундай сөз болуп калса керек. Куш келипсиздер да. Анткени куш убак деген сөз бар. Мындай жакшы убакта отурдуң деген сөз. Куш деген сөз өзү биздин кыргыз тилине башка элден келген тил сөз болуш керек. Бирок кош келиңиздер эмес, куш келиңиздер. Бул кош келиңиз деген сөз өзү жанагы кош келдиңизби деп мындай кекетип айткандай болуп калат эгер мындайча караганда. Менин түшүнүгүмдө. Мына куш келиңиздер деген сөз азыр келип эле кайра чыгып кетем деген сөз да. Келип эле кирип эле кайра чыгып кетип турган кишилер болот да. Ошону куш келиңиздер деген да. Куш келипсиздер деген. Анткени баягы отурбай жолуучу болсо баягы келип эле ат үстүнөн туруп деле сүйлөшүп куш келипсиздер деп. Бул куш келиңиздер деген сөз да. Анан кош келипсиздер дегенде ал жалгыз эмес. Канча бир киши болуп, коно турган болуп, шашпай отура турган болуп келгенде кош келиңиздер деген да. Мындан болуп анан баягы бул эки сөз тең эле колдонулган. Бирок эки сөздүн тең мааниси наркы менен, анан немеси менен колдонгон да. Анан биз аны азыр түнөй турган кишини деле куш келиңиз деп коебуз. Анан жолубуз болсо кош келиңиз деп коебуз. Эми айтып атпаймынбы, сөздү көп сөздөрүбүз өлүп, анан жок болуп бараткандыктан да бул. Ошондуктан бул эми муну кайра ошончолук деңгээлге келтирип, ошончолук кайра деңгээлге алып чыгыш өтө татаал, бирок муну күрөшүш керек да. Анан ар бир сөздүн мааниси акырындык менен калыптанып жүрүп отурса эле, бул кыргыздардын сөзү кайра калыбына келет деп ойлойм. Мисалы үчүн бирөөлөрдү бир жерге конокко эле чакырсаң деле, ошондо деле кош келипсиздер деп айтылат го. Союз убагында бир кыргызча кино болгон. Анан болсо ошол жерде болсо орусчадан кыргызчага которулгандачы, анан добро деп эметкендечи, орусча кино көргөм да. Кош деп айткан добро. Деме кош келиңиздер деген это эме да, добро пожаловать дегенчи. Ну, куш келиңиздер это по-узбекски. Это кош это чисто по-киргизски. Келиңиздер. Куш келипсиздер, куштай учуп келгениңиздер деп түшүнөм ошону. Куштай болуп, куш дегенде. Куш туура, Куш мааниси бир эле да, кош бир эле нерсе. Кош деген кош жакшы бар деген сөз да. Куш деген үйгө келген кут сыяктуу болуп, куш деген туура болуш керек. Куш убак деген сөз бар. Бул жакшы маанай болгон убакыт деп айтылат да. Бул менин түшүнүгүмдө ушу биздин кыргыздын, түрктүн тили эмес, башка бир ирандын же бир арабтын сөзүнөн келген тилби деп ойлойм да. Ошон үчүн туурасы менин оюмча куш келиңиздер болуш керек. Анан куш убак деген куш деген өзү ээн эркин ушундай нерсе да. Анан кийин кыргыздын башка элдерден өзгөчөлүгү булар жана жалаң төрлөрдө, жайлоолордо ушундай куштай конуп, өзүнүн аты менен жанагындай жоокер болсо душманына жебеде тийип, ушундай куштай жүргөн сергек эл да. Куш деген сергек. Анан асмандан баарын карап турган акылман, кай жерде эмне бар экенин көргөн куш да. Анан кийин мисалы кыргыз жана бүркүттү өзгөчө урматтап сыйлайт да. Эгерде ошол эки бүркүт эгерде акылсыз болсо, эсиле ошо куштардын асылы болбосо, ыйыгы болбосо, ал деле тиги учуп баратып аскаларга тиги бир тийип жарылып өлүп, же ошо жерге түшүп сууга түшө бербейт беле. Алар абдан акылдуу да. Алар канча бир километр жерден көрөгөч. Ошон үчүн куш келипсиз дейт. А келген киши дагы жанагындай мейман болуп келген киши дагы ошол эки түнөгөн жеринде кандай адам тосуп алды? Нарктуу адам тосуп алдыбы, бай адамбы, же кедей адамбы, колунда барбы, жокпу, ошол экенди эске алыш керек. Эгерде колунда жок болсо, өзү тиги бир карандай чай ичип отурса, анан мен жаткан коңгондо кой сойгон жок деп ошол элдин тиги эл бийлеген адамына тиги арызданып бара турган болсо, анда чыр чыгат да. Ошондуктан кээде конок койдон жоош деген да сөз бар да.
колумда эмне болсо аталам болсо дагы, же болсо мындай тиги эчки союп бере турган болсом, же болсо колумда болсо тай союп бере турган, жылкы союп бере турган кудуретине жараша дагы ошо түнөгөн адамды сыйлаш керек. Жана бир коңгон жериңе 1000 жолу салам айт деген бул чоң адамгерчиликке чакырган, даанышмандыкка чакырган ушундай чакырыктар көп да. Кош келипсиз десе деле болот. Кош келиңиздер деген деле жакшы тилек. Сизлер менен кошо Бактаалай келсин, Ырыскут келсин деп өзүнө каалап аткан нерсе азыр деле экөөнүн айырмасы деле жок. Анан куштагы байкап көрсөңүз куш да эт жейт да. А өгүз, кош мисалы, кош айдап жүргөн өгүздөр эт жебейт да. Бул отурукташкан элдин аң сезими да, отурукташып калган, өзбектерден анча-мынча келип калган. А куш тиги кыргыздын табиятында турган ошо сөз. Куш да эт жейт да, кыргыздын дагы күндө эт жебесе жашабаган эл да. Эми бул менимче кош келиңиздер деген туура деп ойлойм да. Кош келүү деген бул жакшы келиңиздер деген эле маанилде да. Бирок эми адабий тилде варианттарга жол берилет. Куш келиңиздер деп негизинен биздин түштүк аймакта айтылат. Бул адабий тилде нормага мындай вариацияга көп түрдүү айтылышка жол берилет. Менимче экөөнү тең эле айтып берген туура эле деп ойлойм да. Бул кыргыздын сөзү эмес. Бул Иран, араб Иран тилдеринен кирген х менен айтылат. Хуш деген бул жакшы деген сөз да. Эми кош жакшы барыңыз деген сөздүн өзү эле ошо жакшы барыңыз деген эле сөз. Кош келипсиз деген биз ким менен айтып атпайбызбы? Кош келипсиз деген келгениңиз жакшы болду, жакшы келипсиз деген эле сөз. А муну кыргыздар бирде о менен айтат, кош деп, бирде куш дейт. Анан мен эмнегедир байыркы эски кыргыз сөздөрүнөн мен мындай кош же куш деген сөздү жолуп турган жокмун. Байыркы түрк сөздүгү деген бар, древне түркиский словарь деген. Андан дагы мен кош деген сөздү кезиштире алган жокмун да. Бул ошо кабыл алынган сөз. Куш деген сөз парсы тилинен кирип жакшы дегенди билдирсе, анда канаттуу кушка эч кандай тиешеси жокпу? Мисалы, Кара Саевдин сөздүгүндө ушуну кош, куш деген сөз бул Иран сөзү деп койгон да. Бул өтө туура эмес. Мен ошо макалада жазгам. Ушул кыргыз мейман тоскондогу ошо сөздү кантип Ирандан үйрөнсүн ол? Иран деген ушу кыргыздай мейман күткөн элби өзү негизи? Мен өзүмдүн билим боюнча тарыхчы жазуучумун. Мен ошол Ирандын салтын карасам дагы, ошо Туранда жашаган ошо кыргыз же болбосо казак элдеринин салтын карасам, бул таптакыр андай болушу мүмкүн эмес да. Анан кийин бүгүнкү күнгө чейин ошол Иран тилинен деген сөз, анан Иран тилинде сүйлөгөн элдер деп байыркы ушу Борбор Азия аймагында жашаган элдерди айткандын баардыгы туура эмес, бул термин экендиги жөнүндө да айткан. Биз ошону ари тилинде сүйлөгөн элдер деп айтсак, бул таптакыр илимди дагы башка багытка бурат. Биз ошондо тилдин өзүн дагы биз өзүнүн мындай келип чыгыш тамырын дагы аныктайт элек. Мына ошондой айтканда негизи кош келиңиздер деп айтылган сөз бул таптакыр туура эмес. Бул эч нерсени түшүндүрбөйт. Кыргыз көрүшүп аткан учурда куш деген сөздү айткан. Ал эми ажырашып аткан учурда кош деген сөздү айткан да. Анан бирок ага карабай эле азыр ушул күнгө чейин эле кош деп айтылып атат. Куш деген мына бизде ушул мына Аксы тарапта, ушул мына түштүк тараптын көп жерлеринде ошо куш келипсиз деп айтылат. Бул келген адамга айтылган сөз да. Анан кийин куш келиңиздер деген сөздүн өзү да туура эмес. Себеби келиңиз деп али кел элек адамга айтылып атпайбы, туурабы? А кел элек адамга кантип куш келиңиз деп айтасың? Ал келеби келбейби каяктан билесиң? Ошондуктан сөздүн туура айтылышы куш келипсиз деп, бул келген адамды дос болсо дос кучак жая тосуп алган. Бунун өзүнүн бир түпкү символикасында баягы достор көрүшүп, куш келипсиң досум деп, кучактарын жайып, куштун канатындай болуп, туурабы? Ушинтип жайып, ошондо көрүшкөндөгү сөз. Экинчи бир эмне үчүн куш деп айтылыш керек? Кыргыз мейман деген сөз мына ушул кыргыздын сөзү эмес. Бул тажиктен өткөн, Иран тилинен өткөн сөз. А кыргыз түрк тилдеринде конок деп айтат. Кону деген сөз турат бул жерде. Кон деген сөз турат. Карабайсызбы, келген адамды да кыргыз
куш менен салыштырып айтып атат. Мына ошондо жана куш келипсиз деп биз ошо конокко карата айтылат. Ошондо ал коно турган адам, кыргыздын коногу мейман деген ал азыр чай ичип кайра кете турган адам. А конок деген бу түнөп кете турган адам. А кыргыздын мейманы дайым алыстан келет дагы, ал сөзсүз түнөп өтөт да. Негизинен ушундай болгон илгерки көчмөн замандарда. Ошондуктан биз негизинен ошо куш келипсиз деп көрүшүп аткан учурда, тосуп аткан учурда куш келипсиздер деп көп адамдар болсо, жалгыз адам болсо куш келипсиз деп айткан. Ал эми теге коштошуп аткан учурларда кайыр кош калыңыздар деп айткан сөз туура. Мына биз ушул сөздү бүгүнкү күнгө чейин мына биздин өзүңүздөр күбөсүздөр аэропорттон баштап, же болбосо ошо автовокзалдардан баштап бүтүн мектептерге чейин кош келиңиздер деп туура эмес жазылып турат. Мына ушунун өзүн биздин балдар маанисине түшүнбөй, анан ушул убакка чейин бир туура эмес аң сезимди, туура эмес тилге болгон туура эмес мамилелерди ушу калыптандырып атат да. Кош келипсиз деп тоскон учурда кошубак болуңуз же Кудай кошубак кылсын деп айтканыңыз ылайыкпы? Же кушубак болуңуз деп айтканыңыз оңбу? Кош келдим деп жооп береби? Рахмат деп айтатын болушум керек. Мен мындай айтып көргөн эмес мага эч ким, бирок мен ушинтип отвечать этмекмин. Рахмат деп. Может, рахмат дейсиз? Андай суроону мага беришкен эмес. Куш келиңиздер туура. Себеби дегенде куш келиңиздер деп айтканда куш убак болуңуздар деп айтат да. Ал эми кош убак болуңуздар деп айтылбайт го. Бул түрк тилдеринен алып караганда куш келиңиздер деп айткан туура деп ойлойм. Кыргыздын макал калыптары өзүнчө эле 32 конституция. Биздин эрежелерге ошо кыргыздын салт санаасын, каада салтын ошого негиздеп киргизип койгон да. Анан ушунун баары образды айтылып атпайбы? Мына куштай, куш келипсиз. Көңүлүңүз кушубак болсун. Жайланыңыз, сергип татынакай болуп отуруңуз деген. Тилдин өзүнүн бир мыйзам ченеми болот. Аны тилде буйрук менен, приказ менен, тыюу салуу менен бул сөздү колдонбо деп эч ким айта албайт. Эл каалаганын колдоно берет. Көнүмүш колдонулуп отуруп ал көнүмүшкө айланып кетет да. Ошон үчүн муну эми кош келипсиздер деген канча жылдан бери колдонулуп калды бул. Муну эми биздин элибиздин сүйлө речинен жок кылып салыш өтө эле кыйын. Ошон үчүн колдонбошубуз керек мүмкүн болушунча. Мүмкүн болушунча өзүбүздүн төл сөздөрдү колдонуш керек. Эгер өзүбүздүн төл сөздү колдонбосок, алар унутулат да, жана кош келипсиз деген сыяктуу анан вопрос берди эле ответи жок, пойлага барып корун жыйнадым деген сыяктуу эле чет тилинен кирген сөздөр биздин сүйлө лексикабызды басып кирет дагы, ээлеп алат. Өзүбүздүн төл сөздөр жоголот. Бул тил комиссиясында менин китебим да бар, тил комиссиясында да айтылган. Ал жерде да бирөөлөр айтыптыр, биз жакта кош деп эле айтат деп. Мен такыр кош келиңиздер деп айткан жерди уккан эмесмин. Бирок атайын ушу биздин bir Kırgızdın tilin buskan adamlar var mı bir? Uşunda bir top var mı deyip de oylap ketem de. Sebebi kede buna görünök jarnaktardağı kotorulgan oşul kim kotorup beret desek gevreler oşul til komissiyasına bar ruhsat alat eken. Ha gevre ruhsat alba elöstör kotorup eleyip koyup etken. Menimçe uşunday başalamandıkta toktoş gerek. Koş kelingizderби же куш келиңиздерби? Чечимди сиздер чыгарасыздар деп ойлойм. Ардактуу коногубузду тосчу сөздөрүбүздө элибиздин салт санасына жарашып, кыргыздын дилине төп келе турган сөздөр болсун.